Assalamu alaikum, Kırgızstandықтар, жалпы мекендештер. Алақанда елбіз дейбіз, бирок елбізде мындай байкап келгенде 200.000 чарчы километр жерде элеп турабыз. Мындай караганда Южный Кореяда эле барбыз. Алар 51 миллион калп болуш керек. Негизи алакандай элебиз да. Мен мисалы үчүн Кыргызстанды бир суткада кыдырып кое алам да. Мисалы 9 тоодон баштап Лейлекке чейин 7 обласы кыдырып, бир суткада уктабай туруп кыдырып койсо болот. Кичине эле жер да. Элибиз аз саны. Дегеним бир күндө бир 10 жолу окуп калам да. Түндүк, түштүккө барыш керек. Анан түштүктө мындай салт бар, анан түндүк, түштүк альтернатива жолу. Ушул сөздүн күчү бул өтө таасир этет да. Түндүк, түштүктө бир күндө 10 жолу, 20 жолу угабыз да. Бул мындай бөлүнүп, жарылууга алып келет да. Түндүк, түштүк деген сөз бир да колдонбош керек. Мисалы үчүн балыкчы Жалал Абад жолу деп койсо жетиштүү эле болот да. Көл, ысык көл, анан Жалал Абад жолу жакында ишке берилет десе мисалы үчүн. Анан түштүктө мындай салт экен, менен Бишкекте турам, көп угам да ушуну. Түштүккө тамак арзан экен, түштүктө ысык экен, түштүктө эл жыш жайгашты деп ушинтип сүйлөшөт да. Ушул түштүк, түндүк деген сөздү бир да колдонбош керек. Бунун таасири өтө чоң. Анан бул трайбализм жок болду деп мен өзүм айта алам, өзүм байкоомда. Себеби даваттын менети менен. Бишкектен, Нарындан, Жалал Абадка барат, аяктан Таластан Ошко барат, Чүйдөн болсо Баткенге барат, ушинтип бири-бири менен катташып, ошентип бул трайбализм жок болду десем болот да. Ушул 30 жылда даваты менети мененчи. Анан эми тилибиз байый берсин. Ким кандай сүйлөсө ошондой сүйлөй берсин. Бирок мындай юмор катары айтсам болот, мына чындап айтканда көз жездемдер деп сүйлөйт да, нарындык туугандарчы. Эми жездемдер деп айтыш керек да. Көз анан ос деп сүйлөшөт экен да. Бул эми кыргыз ос дебейт да, ооз деп айтат, көз дебейт, көз дейт, жесте дебейт, жезде дейт дегендей. Мындай сөздөр толтурат. Ошон үчүн туугандар, мына түштүк, түндүк деген сөздү бир дагы колдонбоого чакырам. Ар бир жердин өзүнүн аты бар. Баарыңызга ынтымак. Президенттен баштап араба кечке чейин бириңер дагы түндүк, түштүк, анан түштүктө мындай деген сөздү 100% токтоткула. Ушуну мен баса белгилеп айткым келет. Рахмат.